Бишкектеги смог боюнча азыр соцсеттерде аябай чоң талаш тараккуу жүрүп атат. Көбү Новиков каякта, Балбак каякта, мэр каякта деп атышат. Урматтуу шаардыктар, биздин келгенибизге бир айдан ашып калды. Мына жаңы жыл келди, баарыңыздарды биринчиден жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Экинчиден смог боюнча бир гана проблема смогто основной эң биринчи кыла турган ишибиз бул ТЭЦти көмүрдөн газга өткөрүш керек. Ошондо бир 50-60% токтойт. Анан Бишкек шаары өзүнүн 22 котельнийин газга өткөрөбүз. 22ге жакын мектеп бар, аны газга өткөрөбүз. Ошондо эмдиги жылы боло турган смогту ушун менен токтото алабыз. Бул боло турган гана нерсе, чындык. Башка экинчи жолу бул кара кечеден келген көмүрдү токтотобуз. Ушул эки жол менен эмдиги жылкы келе турган смогту токтото алабыз. Азыркы убакта ТЭЦти да келген кара кечеден келген көмүрдү токтото албайбыз. Бул реалдуу нерсе эмес. Силер бизди уруп токмок ала бербеңиздер. Болгон чындыкты айтып жатам мен. Дагы бир жолу айтып коеюн. Эмдиги жылы смогту токтотуунун эки гана жолун көрүп турам. Бирөө ТЭЦти газга өткөрүш керек. Экинчиси кара кечеден келген көмүрдү токтотуш керек. Башка өлкөлөрдөн келген көмүрлөрдү карап көрүшүбүз керек. Уважаемые друзья, в данное время по Бишкеке идет проблема по смогу. Первый, это надо в срочном порядке ТЭЦ перевести на газ. Газовое отопление. Второе, запретить Карагачинский уголь отапливать новостройки. Другого пути я не вижу. Но в данное время я не могу остановить смог. Да, я честно вам признаюсь. Как я остановлю в данное время смог? ТЭЦ надо остановить тогда, в зимнее время. Надо тогда запретить новостройкам уголь топить. Но они же купили уже Карагачинский уголь. Есть и другие методы можно сделать. Потом можно поэтапно на катализаторы, автомобильные катализаторы штрафовать. А в данное время как я остановлю смог? Поэтому я вас очень прошу, что вы поддержали нас, наши идеи. Надо обратиться к правительству, чтобы они нашли дорогу поменять угольное отопление на газовое отопление ТЭЦ и запретить Карагачинский уголь возить в город Бишкек. Башка жолу жок. Аны сиздер буга туура түшүнүп